Саламатсыздарбы? Политклиника медиасынын журналисттери тарабынан даярдалган жума жыйынтыгы менен таанышып алыңыздар. Талибдер Ооганстандагы 20 жылдык согуштун аяктаганын жарыялашты. Бул тууралуу Талибан кыймылынын өкүлү Мухаммед Наим билдирди. Кыргызстандын Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Афганистандагы кырдаал боюнча билдирүү таратып, афганистандык 500 студентке виза берүүгө даяр экенин билдирди. Кыргызстан Ооганстандагы памирлик 1200 кыргызды кабыл алат. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин алдындагы кайрылмандар жана качкындар башкармалыгынын башчысы кабарлады. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов өлкөнүн паралимпиада боюнча улуттук курама командасын кабыл алды. Токио шаарында 24 августтан 5 сентябрга чейин 16 паралимпиадалык оюндар өткөрүлөт. Кыргызстандын атынан 2 спортчу катышат. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Өзбек Республикасынын Өкмөтү ортосундагы Кыргыз-Өзбек өнүктүрүү фондун түзүү жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзамына кол койду. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Жогорку Кеңештин депутаты Урмат Самаев Токмок шаарынын мэри кызматына талапкер катары катталды. Токмок шаарынын мэрин шайлоо 26 августта өткөрүлөт. Мамлекеттик салык кызматы 2021 жылдын 7 айында 55 миллиард 546,9 миллион сом салык жана төлөмдөрдү чогулткан. Белгиленген план 105,4% аткарылган. Бул тууралуу салык кызматы кабарлады. Кыргызстанда бир канча жылдан бери жашап жаткан ооганстандык жарандар Бириккен Улуттар уюмунун Бишкектеги кеңсесине жана АКШнын элчилигинин алдына пикетке чыгышты. Алар 20 жылдан бери баш паник ала албай жүргөнүн айтышып, АКШ, Канада сыяктуу башка мамлекетке жиберүүнү же качкын макамын берүүнү талап кылышты. Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча балбаны Токио Олимпиада оюндарында күмүш медалдын ээси Акжол Махмудов муктаждарга жардам берүү максатында трикосун аукционго койду. Бул тууралуу ал Инстаграмдагы баракчасына жазып чыккан. Кыргызстанга Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов келди. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Арипов Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин Ысык көлдөгү жыйынына байкоочу катары катышат. Кыргызстандык спортчу Калмира Билимбек кызы жаштар арасында кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнө чемпионатында күмүш медаль утту. И золото в честной борьбе. Свердлов райондук соту Тилекмат Куреновду бийликти күч менен басып алууга үндөө беренеси боюнча 1,5 жылга эркинен ажыратты. Бул тууралуу Турант партиясынын мүчөсү Эрлан Бекчоро уулу билдирди. Сиздер Политклиника медиасы тарабынан даярдалган жума жыйынтыгы менен тааныштыңыздар. Саламатта калыңыздар.